Турганда баягы күз күнү түйүнүп барасың да сен дара талаш керек. Ошо күз күнү түйүнүп туруп бир аз мындай карап айтам да, Эрмеген бүгүн жакшы жаша. Пайдаң тийип жаша, пайдаң тийбесе зыян бербе дейм да. Өзүм элечи. Эч кимге эметпей, эч ким жок, просто өзүм элечи ушундай. Ушу күзгө ушуну карайм. Сен бүгүн кечке чейин жашарың билбейсиң. Ладно, турупсуң. Бирок эми ыйманыңды бекем карма. Эгер ыйманыңды мээнет кылбасаң, сенин ыйманың бат эле жок болот. Мындай карап айтам, сен тынайдын баласың, аны тынайды билесиң. Аны уят кылба, шерменде кылба. Жөн кетпей, жөнөлбөй, шерменде кылып өлбө дейм да. Аны мындай кичине чыйралып калам. Аны айтам, сен атасың. Дем татуу бол бүгүн. Өзүң даана даватчы болосуң да. Мындай карасаң да сени карайт, мындай карасаң да сени карайт кызгычы. Аны ошонусу менен айтам да, эркектерге бөтөнчө ушул зарыл. Эртең тургандачы аны өзүмө дук берип коем. Бүгүн бар сон болот сеники. Бүт сон болот. Сен алдасың. Все болду, давай вперед дейм да. Анан мындай дара талып алып, шашпай чыккандан кийин бир мындай намаз окугандан кийин болду. Я Алла, мен сеникимин. Сен кандай кылсаң, мен ошондой ибадат кылып турдум. Мына сен өкүм кылдың, мен турдум. Эми сен айткансың, багымдаттан кийин мени колдойм, коргойм дегенсиң. Сен эч кимге мага тийгизбейм деп айткансың, болду, эми корго дейм да. Хочешь, не хочешь. Ошону жашоону, субханалла, эң жакшы позитив менен өзүңө тарбия берден башташ керек. Бирөөнү тарбия бериш эмес. А бүгүнкү план субхана кээ бир адамдар мындай бир эле күндүк план менен жашашат, билесиңби? Жок, андай кылбаш керек. План субхана жакынкы 20 жылга болсун. Жашоодо ушундай канча жашаганыңды билбейсиң. Мисалы мен азыр 47-темин, абалким 97-ге чыккым келип аткандыр. Значит, субхана 50 жыл план болуш керек. Да Кудай буйрса ушундай кылам, балдарымды үйлөнтөм, небере көрөм, анан момундай кылам, карганда үй жака жатпайм, көрөсө 4 айга даватка кетем, келем да кайра кете берем, мисалсачы, ушундай бир пландарды куруп жакшы нерселердичи. Кыргызда жакшы сөз бар, жаштын тилегин берет дейт туурабы? Көрсө Алла Таала биздин баарыбызга тилегибизди берет. Бүт баарыбызчы. Кандай тилесең, ошондой берилет, берилбей койбойт. Унутпагыла. Кандай ниетти кылсаң эртең менен ошол сөз берип гарантия менен айтам да. Анткеничи качан эртең менен турганда 4 периште келет да биздин рызкыбызды алып келет да амин деп тура берет. Карасаң 4 периште күн чыкканга чейин турат биз менен. Күн чыккандан кийин кетет ал. Ошол периште амин деп тура берет. Амин деп тура берет. Карасаң амин деген сөз чоң маани берет да. Бул кабыл болсун. Аны эртең менен кимде наалысаң, опять бир күн болду деп түрүп калдым деп кээ бирлер да туруп калдым деп чында. Андай эмес субханалла. Ооруп турсаң дагы күлүп тур да. Ушундай. Ошо аминге туш болуп каласың да. Жакшы ниет кылсаң, жарым ырыс машалла. Карасаң, жакшы суроо жарым илим, жакшы ниет жарым ырыс иншалла.